Москвадагы мекендеш, сизге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматын көрсөткөн айдоочулук тажрыйбасы жогору Шамил мырзаны сунуштайбыз. Бес пересетка бес посредниксиз өзү алып барып келет. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгабыз. Унаабыз таза тыккан, ыңгайлуу. Жолго чыгардан мурда кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да жолдо жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шамил мырза менен байланышуу үчүн экрандагы номерлерге кайрылыңыз. Садыр Жапаров, мындан ары кандай гана шайлоо болбосун, эч ким кийлигишпейт. Бишкектин Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майга дайындалды. Учурда бул шайком тарабынан талапкерлерди каттоо жүрүп жатат. Жалпы өлкөдөгү шайлоо тутумуна байланыштуу президент Садыр Жапаровдун пикирин билдик. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатчылык. Барыбызга белгилүү окуялардан кийин учурда Бишкектин Ленин округу боюнча жогорку кеңештин депутатын шайлоого талапкерлерди каттоо жүрүп жатат. Эл арасында эмитен эле тигил талапкер президентке келип жолугуп, батасын алыптыр деген ар кандай сөздөр бар. Ушундай болушу мүмкүнбү? Анда сиз тараптан шайлоого кийлигишкендик болуп калбайбы? Ушуга сиздин пикирди уксак. Мен эч бир талапкерди кабыл алган жокмун жана кабыл албайм дагы. Биз илгерки замандагы мындай жосундарды унутушубуз керек. Саясатчылардын баары шайлоолор боюнча жаңы заман келгенин билип, сезиши керек. Ооба, мурда ошондой болчу. Президенттин батасын алмайын шайлоого аттанышпайт эле. Мындан ары кандай гана шайлоо болбосун, президент жана башка бийлик өкүлдөрү кийлигишпейт. Кимдир бирөөнү сүрөгөнгө жол бербейм. Биз жоңган арбитр болуп беребиз. Ким утса ошол өтсүн. Көпчүлүк эл кимди таанаса, ошол талапкер депутат болот. Мындан ары мурдагыдай айыл өкмөттөрдүн, мугалимдер менен мезиктердин кайсыл бир талапкерге иштешине дагы жол бербейбиз. Иштегенин билип калсак жоопко тартабыз. Каттоо бүткөндөн кийин Борбордук шайлоо комиссиясы менен бирге талапкердин баарын чогултуп, чогулуш өтөм деген планым бар. Менин максатым шайлоону таза, калыс, ачык өткөрүү. Ар бир талапкердин ишенимдүү адамын Борбордук шайлоо штабындагы автоматташтырылган шайлоо системасына киргизип, өз көздөрү менен көзөмөлдөтүү. Адатта утулуп калган талапкерлерди жасап коюшту, болбосо мен көп добуш алгам деп дароо кыйкырып чыкмай адаты бар эмеспи. Талапкерлер добуштарды компьютер эсептерин, адам баласы эсептегенге мүмкүн эмес экенин ишенген адамдарынын көзү менен көрүп олтурушса деген ойдомун. Адам баласы эсептен жаңылышыбыз мүмкүн, ал эми компьютер жаңылбайт. Шайлоо системасы бизде компьютерлештирилген, автоматташтырылган. Сервердин ичине адам кирип кете албайт. Ар бир урна ачуулары менен жыйынтыгы автоматтык түрдө Борбордук шайлоо комиссиясында турган серверге келип түшүп турат. Жалпы жыйынтыгы жарым саат, 1 сааттын ичинде эле чыгып калат. Андан кийин талапкерлердин ишенимдүү адамдарынын катышуусунда бюллетендер кол менен дагы саналат. Кыскасы, мындан ары кандай гана шайлоолор болбосун, таза өтүп турат буйруса. Мен чоң шайлоого кийлигишкен жокмун. Анан ушул бир округтун шайлоосуна киришмек белем. Кимиси марага биринчи келсе, ошол талапкер депутат болсун. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Шайлоолордун башалмандык менен таза эмес өткөндүгүнүн кесепетинен 3 жолу төңкөрүш болду. Мындан ары андайга жол да негиз да бербейбиз. Элдин добушун сатып алам деген бай талапкерлер дагы андай ойлорунан азыртан кайтыш керек. Биз шайлоолорду таза өткөрүүгө бет алганбыз. Ушул багытты баарыңар колдоп, коштоп турушуңар зарыл. Болбосо эч качан оңолбойбуз. Сурообузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, ишиңерге ийгилик каалайм. Маектешке Медирбек Ширматалиев, Булак кабар кежи. Ошто Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу, милициянын запастагы майору Кайым Исмаилов дүйнөдөн кайтты. Кайым Исмаилов 1923 жылдын 15 июль күнү Ош облусунун Ноокат районунун Кашкалдак айылында төрөлгөн. 1942-1946 жылдары СССРдин куралдуу күчтөрүнүн катарында Украина фронтунда фашисттик Германия менен күрөшкөн. Согуштан кайтып келгенден соң ички иштер органдарынын катарында кызмат өтөгөн. Ички иштер органдарынын катарында 1950 жылдын май тартып, 1975 жылдын май айына чейин төмөндөгү кенже, орто жана улук жетекчилик курамда кызмат өтөгөн.
Кыргыз ССРнин ички иштер министрлигинин Кызыл Кая шаардык милиция бөлүмчөсүнүн опер кызматкер аткычы, ички иштер министрлигинин номер 5 түрмөсүнүн кызматкери, Ош шаардык милиция бөлүмчөсүнүн милиционери, Араван райондук каткаруу комитетинин ички иштер бөлүмүнүн милициянын участкалык уполномоченный, Ош облустук каткаруу комитетинин ички иштер башкармалыгынын Араван райондук күзөт бөлүмүнүн начальниги кызматтарында иштеген. 1975 жылдын май айында ички иштер органдарынан ардактуу эс алууга чыккан. Улуу ата мекендик согуштагы көрсөткөн эрдиктери үчүн жогорку даражадагы орден жана медалдарга, ошондой эле ички иштер органдарында кызмат өтөгөн убакта кызматка болгон ак ниет мамилеси, тактыгы жана үлгүлүү кызмат өтөгөндүгү үчүн Кыргыз ССРнин ички иштер министрлигинин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ар кандай сыйлыктарына татыктуу болгон. Булак Суперкежи. Өзбекстанда 27 жаштагы келин 9-кабаттын терезесинен 2 баласын ыргытып, 3-сүн колуна алып секирип кеткен. Бул тууралуу өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышты. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматына ылайык, окуя 3 апрелде саат 19:20 чамасында Сергели районунда болгон. Мекеменин маалыматына караганда, 1996 жылы туулган келин 2018 жана 2019 жылы туулган 2 уулун жана 2022 жылы туулган кызын уктоочу бөлмөнүн терезесинен алып келип, уулдарын биринин артынан бирин терезеден ыргытып, андан соң кызын колго алып, терезеден секирип өз жанын кыйган. Окуянын кесепетинен алардын баары каза болгон. Учурда келиндин мындай кадамга баруусунун себептери такталууда. Булак Суперкежи. Александр Крестениндин ордуна Манчестер Юнайтеддин мурдагы оюнчусу келиши мүмкүн. Орусиялык футболчу жана машыктыруучу Андрей Канчельскис футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалышы мүмкүн. Бул тууралуу Чемпионат Азия басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, кечээ 54 жаштагы машыктыруучу Кыргызстанга келген, аны менен Кыргыз футболдук союзу жакын арада келишим түзөрү күтүлүүдө. Андрей Канчельскис 1969 жылы Украинанын Кировоград шаарында туулган. Ал СССР жана Орусия улуттук курама командаларында ойногон. Ошондой эле Канчельскис Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Эвертон сыяктуу клубтарынын курамында ойногон. Анын машыктыруучулук карьерасы 2007 жылы башталган. Орусиялык машыктыруучунун акыркы клубу Өзбекстандын Нафтбахор клубу болуп калды. Булак Суперкежи. Россияда аскерди кабарчы өлтүрүлгөн окуяны теракт деп баалашты. Россиянын тергөө комитети аскерий кабарчы Владлен Татарскийдин өлтүрүлүшүн оор беренеге, террордук актыга киргизди. Бул туурасында РИА Новости ведомствонун маалымат кызматына таянып билдирди. Террордукка каршы улуттук комитет өлтүрүүнү Украинанын атайын кызматы пландагандыгын айтты. Оппозициялык көз карашта болгон Дарья Трепова коррупция менен күрөшүү фондунун тарапкери дешти аталган комитеттен. Тергөөчүлөр учурда кылмышка катыштыгы барларда тарта буйрутма бергендерди аныктоо үчүн окуяны ыраты менен карап, тынымсыз иштеп жатканы айтылды. Журналисттин өлтүрүлүшүнө Киевдин тиешеси бардыгын террордукка каршы улуттук комитет билдирди. Алардын берген маалыматына таянсак, кылмышты Украинанын атайын кызматы Алексей Навальныйдын тарапкерлеринин катышуусу менен пландалган. Эске салсак, 2 апрелде Санкт-Петербургдагы жардыруудан блогер жана аскерди кабарчы Владлен Татарский каза тапкан. Анын 32 жашта экендиги жана жаракат алган 10 чукул адамдын абалы оор экени айтылган. РИА Новостиге айтып берген маалымат булагы жарылуучу затты кафеге коробкага статуэтка кылып салып, Татарскийге белек катары алып келип беришкенин билдирген. Адам өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, Россиянын ички иштер министрлиги Петербургда туулган 26 жаштагы Треповага издөө салган. 3 апрелде шектүүнүн кармалганы маалым болду. Жардыруудан 32 киши жарадар болуп, алардын ичинен 6 адамдын абалы оор деп бааланууда. Россияда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экстремисттик уюм. Булак Назар Ньюс Кежи.